Жалал-Абад шаарындагы Барпы атындагы Кыргыз драм театрынын кызматкерлери менен жетекчиликтин ортосундагы тиреш көптөн бери уланып келген. Кызматкерлер жетекчилик театрдын ички тартиптерин каалагандай калчайт деген жүйө менен регион телеканалына бир нече ирет кайрылышкан. Биз мындай да, эми азыр театрда репертуарыбызда бирди спектакль жок. Ушунун айынан жок. Эгерде мен мыйзамды бузуп аткан болсом, анда мага мыйзам чегинде чара көрүшсүн. Ал эми жакынкы арада театр жетекчиси Берикбаев кызматынан бошотулган. Анын парламенттик шайлоого катышаары белгилүү болду. Мындан улам кызматын тапшыргандыгын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Барпы атындагы Жалал-Абад областык драма театрынын мурдагы директору Санжар Берикбаев ошол 2021-жылдын 11-октябрында Маданият министрлигине өзүнүн арызын таштаган болчу. Арызында ошо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттыкка талапкер катары кетип жаткандыгы менен байланыштуу өзүмдүн ээлеген кызматымдан бошотуп коюуңузду өтүнөм деген бизге арыз таштаган. Ушул арыздын негизинде бошотулган. Ал эми Барпы театрына жаңы жетекчи дайындалды. Аны жамаат кабыл алып, иш ыргагы уланууда. Баягы эми театрда мындай да дайым эле тынч иш болбойт. Себеби дегенде театрда биздин актерлордун талабы күчтүү, азыр кадр маселеси кыйын болуп турат. Ошон үчүн баягы жамынча мурдагы жетекчи менен кичине пикир келишпестиктер да болду. Коомчулукка чыгып кетти ал деле. Жаңыча көз караш менен иштейт деген үмүтүм бар. Санжардын убагындагы, Берикбаевдин убагындагы ситуацияда ушундай бир оор атмосферада не за что кетип калган таланттуу балдарыбызга менин жаным кейит. Мен ушул силердин телеканалдарыңар аркылуу кайрылат элем. Эмил ошолорду эске алса, ошолорду ишке алса кайра. Эми облустук театрды Эмил Балтагулов жетектейт. Буйрук 29-октябрда чыгарылган. Балтагулов 2019-жылдан бери Жалал-Абад Маданият техникумун жетектеп турган. Ал алдыдагы ишин театрдагы спектакльдерди жана кесипкөй артисттерди көбөйтүүдөн баштаарын айтты. Бул жердин көйгөйлөрүн мен жакшы билем. Бир эле театрдын эмес, жалпы эле Кыргызстандагы бир искусство, маданият мекемелеринде ушул кадр маселеси, анан эң негизгиси айлык маселеси ушу көйгөй жаратып келет да. Эң негизгиси ушу чыгармачыл жамаатты түшүнүп, чыгармачыл жамаатты ынтымакта кармап, бир кемеде сүзгөндөй болуп, бир алып кетүү ушул биздин негизги алдыга койгон максатыбыз. Жалал-Абад облустук Барпы атындагы Кыргыз драма театры 1955-жылы Өзгөн театрынын базасында түзүлгөн. Ал эми 1994-жылы облустук Кыргыз драма театры статусун алган. Учурда 60-тан ашуун кызматкер эмгектенет. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.